Саламатсыздар бардактуу телекөрүүчүлөр, жалпы КТРК спорт каналынын көрөрмандары. Сиздер менен кайрадан арена телеберүүсүндө жолугушо турганыбызга абдан кубанычтабыз. Кызматыңыздарда бүгүн мен Зыярат Эсенбай. Жана ошондой эле буга чейинки программаларыбыздын биринде Азирет Абдраимов, кесиптешибиз, мына ушундай сертификатты ойноткон Ураимова Карина муз үстүндө бий боюнча машыктыруучу ушундай сертификатты таштап белек катары биздин көрүүчүлөрдүн ичинен мыктысына тапшырууну сунуш кылган болчу. Бул белектин сертификаттын жеңүүчүсү Марслан Акматалиев болгондугун айта кетели баарыңыздарга. Көрсөтө кетсек болот. Демек, биздин ар бир эфирибизге катыша турган болсоңуздар, мындан ары арена телеберүүсү ар бир өзүнүн эфиринде мына ушундай жакшы белектерди ойнотмокчу. Дагы бир жолу саламатсыздарбы? Бүгүнкү эфирибизге чакырып өтөлү. Бүгүнкү биздин коногубуз Аскар Наралиев, Кыргыз регби федерациясынын башкы президенти, андан тышкары Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кош келипсиз. Бүгүнкү мына ушул биздин студияга кандай жаңылыктар менен келдиңиз? Регби боюнча дээрлик кандай маалыматтар бар? Акыркы убактарда ошол тууралуу айтып өтсөңүз. Рахмат. Адегенде мен сиздерге өзүм тараптан чоң сый урматымды айткым келет. Ушул телеге чакырып, ушул регби спорт түрүн кандай болуп атат, эмне көйгөйлүү маселелери бар деп, эмне жетишкендиктери бар деп, бул өтө чоң маселе. Ошого дагы чоң рахматымды билдирип кетейин. Биздин калың журтка дээрлик регби жөнүндө кеңири маалыматты сизден башка эч ким бере албаса керек чындыгында. Биздин өлкөдө регби качан пайда болгон? Алгачкы кадамдар качан жасала баштаган? Жана ошондой эле кайсыл өлкөдөн келген? Ошол бардык башталышын айтып бериңиз бизге. Макул. Бир 2001 жылы бизди мени иштеген жеримден мен өмүр бою Кыргыз Республикасынын илгери физкультурный институтта, азыр академия, Дене тарбия жана спорт академиясында иштейм. Бир күнү ошол күз маалы болчу. Мени анда спорт комитет болчу, азыркы агентствобуз. Ошонун төрагасы мени кабинеттен чакырып калды. Келсем, 2 киши отурат, орус улутундагылар. Анан айтып түшүндүрдү. Бул Казакстандын ушул регби федерациясынын бири президенти, Кунор деген, экинчиси Дроздов, анын жардамчысы вице-президенти. Ушул бир жакшынакай бир ой менен келишиптир. Кыргызстанга ушул регбини өркүндөтүп таркатсак деген ой менен. Анан биз дейт ойлондук дейт, 2 күн ойлонуп, анан ким алып кетиши мүмкүн деп, анан сиздин кандидатураңызга токтодук дейт. Эмне себептен десем, сиздерде академияда сиз биринчи проректорсуз. Академиянын окуу куралдар, илимий иштери бар, анан футбол, ушундай спорт оюндары бар, волейбол, баскетбол. Эми бул баягы болгон түйшүк маселелердин жарымы чечилген дейт. Стадиондору бар. Анан сиз илимий кызматкерсиз деп, анан сизге ушундай кайрылдык деп чакырды да. Анан алар айтып беришти. Эмне кандай? Эми регби Кыргызстанда ал күндөрү ошол убакта регбини баягы билем деген эле киши америкалык футбол деп алмаштырчу да. А регби бул жерде болгон эмес ал убакта. Анан кийинки суроом, сиз буга чейин айтып өттүңүз, волейбол боюнча эмгек сиңирген мына ушул машыктыруучусуз. Жана ошондой эле волейболдо оюнчулар бири-бирине контактка барбайт. Ал эми регбиде мына ушундай айгышкан күрөштөр көп орундалат эмеспи? Анан кийин сиз регбини эмнеси менен жактырдыңыз? Дейлик оюн сизди эмнеси менен тартып алды? Регби мага бул волейболдой эле коллективдүү оюн. Регби бул чоң футбол аянтчасында. Ошонун аянтчанын өлчөмдөрү да ошондой эле футболдукундай да. Бул регби, бул орусча айтканда бул мужественная игра деп коет. Илгери эсиңизде болсо керек, совет орунда хоккей жөнүндө бир ыр бар болчу мындай. В хоккей играют настоящие мужчины деген да. Анан мен аны кийин регбиге батып кирип кеткенден кийин кичине мындай
в регби играет мужчинский мужчины деп ошентип айтып жүрдүм көпкө чейин да. Анан бул коллективный оюн да. Анан ал жерде волейболго мисалы үчүн караганда көп баягы күч талап кылат, көп адамдын тулку боюнун сапаттарын талап кылат да регби. Чуркаш керек ал жерде, күрөшкөн убакыттар болот, түртүшкөн убакыттар болот. Ошо мага ушул сапаттары жагып калды. Демек регби сизге мына ушул жандуулугу менен тартып десек болот. Андан кийин сурообуз, мына ушул Кыргызстанда дээрлик дүйнөгө белгилүү болгон көп спорт түрлөрү жок. Бара-бара ачылып келе жатат. Ошол эле керлинг, регби 2000-жылдары мына эми азыр өнүгүү жолунда. Жана ар бир мына ушул федерациянын ачылышында кандай кыйынчылыктар жолугат? Биздин баягы жок жерден баштадык да. Теп-тегиз жердин үстүнөн биз баштадык. Бул мен көп ойлондум. Макулдугумду берсемби, бербесемби деп. Себеби мен бул спорт дүйнөсүндө жүрүп кандай экенин билип калдым да. Анан бул Казакстандан келген ошол кесипчилер айтып калды. Биз бир 3 жыл, 4 жылдын ичинде сиздер бутуңуздарга туруп кеткенче аябай жардам беребиз дешти да. Ошол спорт шаймандарынан, ушул кийген кийимдерден бери, чет өлкөгө чыккан, кеткен каражаттардан бери беребиз дешип, ошолор чындап эле ошол аткарышты да. 5 жыл бизди тияк-бияка алып барып келип атты. Азиянын биринчиликтерине алып барып келип атты. Анан бул жерде Кыргызстанда эл аралык мелдештерди өткөрүшүп атты. Казактардын эмгеги өтө зор да бул жерде. Жана жаңылышпасам 2016-жылы башкы машыктыруучу Александр Золотухин өзүнүн интервьюсунда айтып өткөн, ошол казак командалары дагы Кыргызстанга келип өздөрүнүн беттештерин өткөрүп, тажрыйба алмашуу максатында мына ушундай оюндар жүрүп турат деп. Азыр деле ошондойбу же болбосо андан жогорку деңгээлге чыктыкпы? Биз жыл сайын Казакстан менен мисалы үчүн кийинки жылга, мына мисалы үчүн 17-жыл бүтүп 18-жылга өтөрдө өзүбүздүн календардык оюндардын ошолордун барысын Казакстан менен келишим түзүп, биз ушул убакка коюп атабыз, силер келгиле, анан биз барабыз деп ошондой баягы сүйлөшөбүз да. Быйыл да ошентип сүйлөштүк. Мына 20-декабрдан 24-декабрга чейин бизде ушул академиянын стадионунда Казакстандан 2 курама командасы келди, аялдардын эркектердики. Өзбекстандан келишти, аялдар эркектер командасы, анан Кыргызстан биздики. Ошентип 4 күн бул жерде ошол мурунку түзүлгөн келишим боюнча эл аралык мелдеш өткөрдүк да. Айымдар деп калдыңыз, демек бизде мырзалар эле эмес, айымдар да ойносо керек. Айымдар мындай болду да, башталганда айымдар жакшы командалары бар болчу, анан бизде баягы спорттун баскетбол түрүнөн, футбол түрүнөн ошол түрлөрү менен машыккан аялдарды биз регбиге котордук да, баягы каалоолору боюнча. Аларга да кызык болду да. Анан ошентип биз кандайдыр жакшы бир мына курама жаат түздүк да, түздүк. Анан ошол курама жаат 3 жыл Азиянын биринчилигине катышып келди да. Андан кийин эле анан эмнегедир болуп ошол эми убактысында келди. Ошол ойногон кыздарыбыз Россияга кетишти, тияка бияка кетишти, Казакстанга кетишти кээ бири. Ошентип анан каражат кичине жетпей аялдар командасы тиги болуп калды да. Жана улуттук курама команда тууралуу айтып өттүңүз. Мырзалардын улуттук курама командасы мындан ары дагы ушул эл аралык мелдештерге катышып жатабы? Жана ошондой эле коңшу өлкө буга чейин жардам берип келген экен. Азыр мамлекет тарабынан кандай жардамдар көрсөтүлүп жатат? Биринчиден айтсак, бул биз 2010-жылы бизде бул жерде Азиянын, биз ойногон подгруппадан Азиянын биринчилиги болмокта. 2010-жылы 8-июндан 12-июнга чейин Кыргызстанда Азиянын чемпионаты болмок. Анан бул күндөрү революция менен туш келип калды да. Күнү менен. Бизге ушул саясат көп кийинде айтып берем, ушундай тоскоолдук кылат да. Анан чет өлкөдөн келип калышкан. Баягы эксперттер, калыстар тобу келип, анан аларды менен жайгаштырып, анан бул козголоң болгондо бул өткөрүүчү өлкө биринчи кезде бул коопсуздукту
баягы бериш керек да, коопсуздукту караш керек. Анан бүткүл дүйнөлүк башкармалык менен чалыштым, Азия Федерациясы менен чалышсам, алар айтты, жок, которуңуз деди. Анан алардын баарысын Алматыга которуп, бизди болсо чыгарбай коюшту. Анан ошондон кийин ага чейин да 2007 жылы кыздардын, аялдардын Азия биринчилиги болмокта. Ал деле ошол март айында кичине козголоң болуп, митинг болуп, бул жерден тиги Ысык көлдө Жержинс деген ички иштер министрлигинин пансионаты бар. Ошол жерге келген команданы, өлкөлөрдү которуп, 3 өлкөнү. Ошол жерде тиги 12 күндүк эл аралык семинар өттүк да, чемпионаттын ордуна. Көрдүңүзбү? Анан 2005 жылы биринчи жолу мен бүткүл дүйнөлүк башкармалыкка барганда 24 март күнү революция башталган күнү. Түштөн кийин мен Алматыдан учуп кеттим да Ирландияга. Бүткүл дүйнөлүк башкармалыктын офиси ошо Ирландияда, Дублин шаарында да. Анан 3 өлкөнүн федерациясынын президенти, Казакстандыкы, Өзбекстандыкы мен болуп, үчөөбүз учуп, анан Германияда, Франкфурт на Майне шаарында баягы самолеттен самолет, учактан учакка которулуу убактысында ошол аэропорттун ичиндеги дуал телевизорлордон көрсөтүп атат биздин бул жерде аянтта болгон согушту көрсө. Алар журналисттер монтировать этип коюштур да ошого киргизип. Анан көрдүңүзбү, биздин саясатты ошол 3 революция, эми 2 революция бир козголоң деп коелу. Ушундай күндөр менен. Демек, кайсы бир өлкөлөр мына ушул регбинин артынан өлкөнүн имиджин көтөрүүнү, андан тышкары туризмди өнүктүрүүнү да өздөштүрүп алган экен да. Кыргызстан регбинин артынан эмнеге жетишсе болот сиздин пикириңиз боюнча? Регбинин артынан Кыргызстан көп нерсеге жетишсе болот. Мына биз бүгүнкү күндө Азия регби деп коет. Бул башка тил менен айтканда башка спорт. Азия Федерациясы дейли. Ал жерге мүчөбүз. Анан бүткүл дүйнөлүк башкармалыкка кирдик. Ал жерде да Кыргызстан деп Кыргызстанды көрсөтүп. Анан ал жерде бүткүл дүйнөлүк башкармалыкта мен славян жана орус тил өлкөлөрүнүн башчысымын. Ошо президенттердин башчысымын да. Мен ушул спорт тармагындагы кесипчил деп, профессор деп мени шайлашкан. Анан олимпиадага кирердин астында биз ошол англа тилдүү, франко тилдүү, орус, славян тилдүү деп бөлүп бизге бир жума берген да, ошол концепция жазасың деп. Анан ошол концепцияны жазып, мен ошону башкарып, анан конкурстуу түрдө биз жактаганбыз да олимпиаданын астынан. Ошондо анан мына Кыргызстандан келген деп мен айтат, бул эмне? Бул деген бүткүл дүйнөлүк деңгээлде жакшы нерсе да. Жана ушул славян тилдүүлөр деп калдыңыз. Ал жактан тажрыйба алмашуу максатында же болбосо биздин спортчуларды ал өлкөлөргө жөнөтүп, даярдыктан өткөрүп, же машыктыруучуларды даярдоо боюнча кандайдыр бир иштер жасалып жатабы? Ооба. Бул 2 жылда бир жолу бүткүл дүйнөлүк башкармалык ушул президенттерди же болбосо вице-президент же болбосо ушул кесипти жакшы мындай опыты күчтүү кесипчилерди чогултуп турат. Бул кээде Францияда, кээде Англияда мына выездное заседание деп койсо ошондой. Анан тренер, машыктыруучулардын курстарын өтөт, семинарларын өтөт. Баягы мен айтып атпаймынбы, Ысык 12 күндүк ошондой семинарларды өткөрдүк. Анан калыстардын ошондойлорун өткөрөт. Ошого биз колубуздан келишинче аракет кылып барып турабыз. Жана ошондой эле азыркы учурдагы регби оюну боюнча мыкты ажыдаарлар деп кайсы улуттук курамаларды жана ошондой эле ушул клубдук деңгээлдеги командаларды атай аласыз? Биздин Кыргызстандын деңгээлиндеби? Бизден күчтүү командалар, мисалы, ушул улуттук спорт түрүнө айланган өлкөлөр бар да. Алардын арасында Грузия дагы бар, мисалы. Улуттук курамалардын ичинен регби боюнча күчтүүлөрү кайсылар? Эң күчтүүлөрү улуттук командалардын ичинен бул Франция командасы, анан Түштүк Африканын командасы, Австралиянын командалары эң күчтүү командалар дүйнөлүк. Анан Азия континентинде Казакстан ал жерде 7 өлкөнүн командасы кирет да, эң жогорку лигага. Ошондо
Казакстандын командасы, Азияда бул Сингапур, Кытай, Япониянын күчтүү командалар ушулар. Анан Японияны айтып койдум. Япониянын Кыргызстандагы регбинин өнүгүүсүндө өтө ролу чоң. Ошону эгерде мүмкүнчүлүк болсо айтып берсем жакшы болмок. Демек, бул теманы биз бүгүнкү атайын эфирге даярдалган сюжеттен кийин көрмөкчүбүз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эсиңиздерге сала кетебиз. 65-66-02 сандары сиздер үчүн иштеп жаткан мезгили. Бүгүнкү ошол Кыргызстандын регби боюнча президенти келип, регби боюнча жаралган бардык суроолорго жооп берүүгө даяр. Анда эмесе сюжетке өтсөк, улуттук курама командалар болобу, клубдук деңгээлдеги мыкты оюнчулардын ошол оюндарын азыркы сюжеттен көрө алмакчыбыз. Регби оюну 19-кылымда Англияда жаралган. Азыркы мезгилге чейин 15 оюнчудан куралган эки команданын катышуусундагы оюндарды көрүп келебиз. Жыл өткөн сайын дүйнөлүк деңгээлдеги бүйүр кызыткан тирештер өз көрөрмандарын таап кеңири жайылып барууда. Бүгүнкү күнгө чейин жеткен регби тууралуу легенданын негизинде бул оюнду Уильям Уэбб Эллис ойлоп тапкан. 2016 жылы Олимпиада оюндарынын катарына кирип өнүгүү жолун улантууда. Азыркы мезгилде аталган оюн Кыргызстанда да акырындык менен өнүгүп, түрдүү мелдештер өткөрүлүүдө. Регби тууралуу өлкөбүздө ар бир жаран биле бербесе да, дүйнөдө миллиондогон күйөрмандары менен кылым картып келе жаткан командалык спорт түрлөрүнүн бири катары көптөгөн өлкөлөрдө туризмди өнүктүрүүгө чоң жардамын берип келет. Ал эми Грузияда улуттук спорт түрүнө кирип, мамлекет тарабынан тиешелүү түрдө колдоо көрсөтүлөт. 2015 жылы Англияда өткөн дүйнө кубогунун ачылыш аземи жогорку деңгээлде болуп, көптөгөн мыкты оюнчулардын жогорку баасына татыган. Кыргызстанга регби 2000 жылдардын башында келип, бир топ спортчуларды, жөнөкөй студенттерди жана ошондой эле катардагы кабылуучуларды кызыктырууга жетишкен. Улуттук гвардиянын аскер кызматкерлери негизги оюнчулар саналып, Азия чемпионаттарында чет өлкөдө эл аралык мелдештерге катышууга мүмкүнчүлүк алышкан. Ошентсе да финансылык жактан толук камсыздала электигине байланыштуу мыкты жигиттер толук кандуу бул оюн менен алек боло албай келет. Анын негизинде эл аралык турнирлерде ийгилик жарата турган спортчулар команданы таштап кетүүгө аргасыз болууда. Бирок ага карабастан жыл сайын өлкөнүн жана Бишкектин чемпионаттары өткөрүлөт. Бул мелдештерге көпчүлүк учурда коңшу Казакстандык командалар келип, оюндун негизинде тажрыйба алмашуу жүрөт. Ал эми ички региондордон Нарын, Чүй, Ысык көл өздөрүнүн командаларын өнүктүрүү амалдарын издеп келүүдө. Мына ушундай регбинин дээрлик Кыргызстандагы жана ошондой эле дүйнөлүк деңгээлдеги абалы тууралуу сюжет болуп өттү. Ал эми биз сиздердин эсиңиздерге сала кетебиз. 65-66-02 сандары сиздер үчүн иштеп жаткан кезде региондордон чала турган болсоңуздар 0312 кодун терип, андан кийин биздин студиябызга чыксаңыздар болот. Мына ушул буга чейин сюжеттин алкагында регби бул Англияда жаралган, Англия ошол өкүлдөр ойлоп тапкан деген дагы сөздөр болуп өттү. Көп талаштар бар экен да бул тема боюнча. Ошол тууралуу айтып өтсөңүз. Ооба. Түркүн маалыматтар бар. Мисалы үчүн ошол эле Англиянын жанында Ирландия өлкөсү бул регби биздин улуттук оюн деп ошондон чыккан дейт. Анан француздар болсо жок, бул биздики дешет. Америкалыктарда ошондой сөз бар. Анан ошол Англиянын жанындагы эле Европада голландиялыктар бул биздин оюн дешет да. Анан ушул маалыматтын көптүгүнөн бир бүткүл дүйнөлүк ушул башкармалыктан атайын изилдөө комиссиясы түзүлүп, ошо тарыхты казып чыгышат да. Ошондо көп маалымат боюнча регбинин өлкөсү, регби таралган өлкө, бул Ирландия болуп чыгат. Ошол себептен Англия менен Ирландия, мисалы үчүн эл аралык баягы конференция же болбосо ушул мелдештер болгондо, биринчиликтер болгондо Англиянын тиги столунун жанында баягы англичан отурган. Ирландия болсо келип тиги табличкасын алып барып башка жакка отурушат. Франция менен Англияда бир столго отурушпайт. Алыс. Эмнегедир эми ушунча жыл, 100 жылдан ашып кетти. Эми баягы келишим түзсө болот да. Ушул күнгө чейин ушуну тартышмай да. А бирок ошол
окумуштуулар баягы ошо тайпасы изилдеп чыгышып Ирландия деп беришкен. Ошого азыр бүткүл дүйнөлүк башкармалык Ирландияда Дублин шаарында жайгашкан. Жана ошондой эле бүгүн медальдарыңызды түрдүү материалдарды алып келген экенсиз. Ошол тууралуу айтсаңыз. Анан биз жанатан бери айтып атпайбызбы, Кыргызстанда жаңы эле башталды деп 16 жыл болду. Мисалы үчүн Казакстан биздин эле бул илгертен бери болуп келген да. Казакстанда регби ушундай мындай официальный өлкөнүн биринчиликтери болгон эмес, бирок мисалы үчүн могу күч структуралары ошолор ойноп жүрүшкөн. Бул как профессиональный вид спорта деп да, ойноп жүрүшкөн. Мына өткөндө ушул эл аралык турнир болду дебедимби? Ошондо Казакстандын федерациясынын, регби федерациясынын президенти келип, мага моундай медальды менин ушул Казакстандын менен Кыргызстандын болгон мамилеси, регбинин өркүндөө процессиндеги жетишкендиктери үчүн деп мени 50 жылдык Казакстан регби федерациясынын медали менен сыйлап кетишти мени. Чын жүрөктөн куттуктайбыз, чынында мындай медальга татып отурасыз. Жана ошондой эле кийинки ошол макалаларды дагы материалдар. Андан кийин ошол мен бул жерде жана айтып өттүм, япондук ушул эл аралык илим билим берүү өркүндөтүү проектиси бар да, биз Жайка деген. Ошол Жайка аркылуу мен 2003 жылдан баштап ошолордун ушул жакшы Японияда жакшы өнүккөн регби кесиптендерин бул жака волонтер деп коебуз го. Ошолорду алып келип, ошондон бери ошолор менен иштешип атам. Бизге дүйнөлүк масштабта да өтө чоң жардамдарды көрсөтүшүп атат бүгүнкү күнгө чейин. Бири келип 2 жыл иштейт, кетет, кайра келип 2 жыл иштешет да. Ошого Кыргызстанда регбинин өнүгүүсүндө япондук биздин кесиптештердин салымы өтө чоң. Бүгүнкү күнгө чейин азыр менде иштеп атат. Мен ошол япондук кесиптештер менен эң жогорку деңгээлдеги кесиптештер менен илгертен эле ушу байланышым бар болчу. Волейбол федерациясында мен 30 жыл вице-президент болуп жүргөм регбиге чейин. Анан ошол кезде япондук волейболчулар менен Москвада аспирантурада окуп жүргөндө таанышкам. Ошолор аркылуу чыктым да. Чыгып мына азыр үзүлбөстөн ошонтон бери бизде япондук кесиптештерибиз иштеп атат бүгүнгү чейин. Алар бекер иштеп атат болгондо да. Жана ошол темабызды улуттук курама командага бурсак, улуттук курама команда ушул убакка чейин кандай мелдештерге катышты? Башынан эң эле күчтүү делинген кайсыл турнирди өткөрдү? Жана алдыда кандай мелдештер бар? Биздин улуттук курама командасынын эми аялдардын командасына айтсам, ошол 3 жыл жакшы ойношту. 3 жыл Азиянын биринчилигине катышып, андан кийин анан үй турмуш шарты менен ар кимиси ар жакка кетип, ошо менен токтошту. 3 жолку Азия оюндарына катышты. Анан эркектердики болсо 5 жыл, 2005 жылдан 2010 жылга чейин, ошо революция күнүнө чейин биз Азия чемпионатына катышып жүрдүк да. Андан кийин ушул саясаттын тийгизген залалынан бизди эч жакка чакырбай калды. Сөзүңүзгө аралжай, ушул жерден азыр үзө турсак, телефон чалып бар экен. Суроого жооп берип алгандан кийин ушул теманы улантсак. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Саламатчылык, атыңыз ким? Атым Жалабаттан чалып атам. Атым Тыныч. Сурооңузду берсеңиз болот, угуп атабыз. Ушу саламатсызбы? Федерациянын президенти ушу мен айтайын дегеним, ушу мен дагы өзүм күч структуралар арасында регби ойноп жүргөм да. Анан регбиге аябай кызыгамын. Анан ушу азыр команда барбы ушу Кыргызстандан ушу регби ойноп аткан, азыр бизден ушу Азияга чыгып аткан командалар барбы? Ошол боюнча так маалымат берип койсоңуз. Ушу Саня деген, Золотухин дегенди таанысаңыз керек, Кыргызстандын лучший игроги болуп жүргөн. Ошол балдарды машыктырып, ушинтип эмет жүрдү эле. Машыктырыпчы.
Сурооңузга чоң рахмат. Жооп алабыз деген. Жакшы, рахмат. Жалал Абадта чындыгында жакшы командалар болгон илгери. Азыр ошол баягы жоктуктун касиетинен бул жакка келише албай, ошентип катыша албай жүрөт. Азыр бизде бул жерде Бишкектеги 4 курама команда бар, 4 команда бар. Бул ички иштер министрлигинин 2 командасы бар. Анан улуттук гвардиянын командасы. Саша Золотухин деп атпайбы? Ошол улуттук гвардияда иштейт. Убагында иниси экөө Казакстандын курама командасында ойношуп, 2005 жылы Шри-Ланкада Азия чемпиондору болушкан да. Мен жана айтып кетпедимби? Анан академиянын дене тарбия жана спорт мен иштеген жердин командасы бар. Илгери милиция академиясынын командасы бар болчу өзүбүз. Акыркы жылдары катыша албай калды. Бул жерде азыр мини турнир катары ойноп атабыз. Бир жакка чыксак, ошол эле 4-5 команданын ичинен курама команданы алып чыгып атабыз да ошонун ичинен. Жана телекөрүүчүнүн суроосу боюнча, эгер ойногубуз келсе, кайсыл жакка кайрылсак болот деген маанидө болду да көрүнөт. Демек, жаңы кызыккан спортчулар, регбиге кызыгып жаткандар кимге барышы керек? Каяка жазылыш керек? Жалал Абадтын жакшы командасы бар эле деп атпаймынбы? Эми баягы аларда да бул куралдуу күчтөрдүн курама команда мындай болот да, биз мисалы үчүн календар 1 жылга дайындайбыз да. Ошону бекитебиз. Анан ошол башталганда эле, ошол биринчилик башталганда булардын бир өзгөчө кырдаал абалдары болуп калат да. Бири келет, бири келбейт. Мисалы үчүн 4төн 2си келет, 2си келе албай калат. Булар ар кандай өздөрүнүн шарты менен да, куралдуу күчтөр. Бир жакка жөнөтөт же командировка болот да, бирдеке. Ошондой ушул шарттар бар да, бизге залакат кылган шарттар бар. Эмесе ойногусу келсе кайрылсын. Биз жакында эми эмки жылга Жалал Абад түштүктө да, Ошто да жакшы команда бар аябай. Ошолорду жалпы биздин республиканын, өлкөнүн графигине киргизип атабыз. Биринчилигине. Жана ошондой эле кийинки сурообуз, элек жаш өспүрүмдөргө кандай шарттар түзүлгөн, же регби физикалык жактан калыптанып калган, бел каткан спортчулар үчүн эле, же болбосо кичинекей кезинен машыккысы келгендер сиздерге барса болобу? Өтө жакшы суроо бердиңиз. Биз могу япондук ыктыярчылар деп атпайбы, волонтерлор. Ошолор келип, ошол жайка аркылуу проект бар. Нарында, мисалы үчүн, алыскы райондордо, мектептерде, нарында 2 жерде мектепте ушу регбини көрсөтүп үйрөтө башташты. Көлдө 4 мектепте көрсөтө башташты. Бул жерде болсо шаардын да 3-4 мектепте бар. Анан Воронцовка дейбиз го бул жерде. Ошол жерде Чүй областынын чоң гимназиясы бар. Ошол жерге ушул япондук ыктыярчылар барып, сабактарды өткөрүп, мелдештерди өткөрүп, ошентишип атат. Анан биз жыл сайын эрте жазда эл аралык тиги фестивалдарды өткөрөбүз да. Эл аралык фестивалдар. Мисалы үчүн бул 97 дейин да. 10 октябрь 15 жылкы бул болсо биздин курама команда Азиянын биринчилигине катышкан. Анан баягы курс сөз болбосун айтып кетейин дейм да. Анан ушундай моундай фестивалдарды өткөрүп турабыз. Жыл сайын 2 жолу, күзүндө, анан жазында. Быйыл мисалы үчүн 18-жылы жазында биз эл аралык жаштардын мектеп курагындагы балдардын фестивалын дагы өткөрөбүз. Себеби биз 2 Азия континентиндеги 2 конкурска катышабыз да. Балдардын конкурсу. Get into Rugby дейт. Булар япондуктардын булар баягы проекти да. Анан Scrum Project деген. Анан айтып кетсем, ушул жыйынтык 15-жылдын жыйынтыгы боюнча Ташкентте өткөн. Ушул жаш балдардын регби боюнча Азиянын баягы көрсөткүчтөрү. Биздин ушул япондук ыктыярчылардын ошол иштерин баалап биринчи орунду беришти. 17 өлкөдөн биздин ыктыярчылар биринчи. Мен да кошо чогуу баргам да. Анан ошол кезде Непалда жер түтүрүү болуп,
көп спорттук имараттар кыйрап, ошентип анан кийин ошол уюштуруу комитети мага кайрылышты. Биринчи орунду ушундай баягы жардам кылып ошолорго берели деп эле элдин көзүнчө. Ошо 17 өлкөнүн делегаттардын көзүнчө. Анан бизге экинчи орунду ыйгарышты. Мен макул дедим. Жардам бериш керек мындайда сөзсүз. Деп анан анан 16-жылы Таиландда өткөрүлдү ошол Scrum Project деген башка конкурс. Анда япондуктардын проекти. Андан 3-чү орунду алдык. Андан бизге спорт жабдыктарын, топторду беришип, ошол катышкан бул балдардын арасында ушундай иштер жүрүп атат азырынча. Буга чейин айтып өттүк, спорттук шаймандар деп, ошол эле спортчулардын кийими, спорттук формасы. Андан тышкары ошол талааларга атайын ошол талааларда керектелет эмеспи? Бир эле футбол эмес, ошол футбол талаасын деле же болбосо ошол регбиге колдонсо да болобу? Дерлик ушул маселе канчалык деңгээлде чечилген? Азыр ойночу жерлер барбы ошол? Ойночу жерлер бар. Биз 2008-жылы Азия чемпионатын эркектер арасында өткөргөнбүз бул жерде. Ошондо Борбордук Спартак стадионунда, Дөлөн Өмүрзаков шатындагы ошол жерге дарбазалардын, регбинин дарбазаларын ойноп, анан чийиндерин, ошо регбинин чийиндерин кылып өткөрдүк. Өтө жакшы өткөндө, анан жыйынтыгын Тайванда жылдын аягында ошонун кайсыл жерде өттү, кандай жыйынтыктар болду, кандай деңгээлде өткөрүштү. Ошондо Тайванда ошол комиссарлар келип өткөргөндөр барып, бизге 5 баа берди. 5 пятибалльный система деп коебуз. Ошондо 5 аябай ыраазы болуп, биздер аябай ыраазы болдук да. Андан кийинки чемпионат дагы берели Кыргызстанда. Шарты бар экен, жакшы экен деп 10 жыл бере койсо, революция менен күнмө-күн болуп атпайбы ошол? Андан кийин ошол Кыргызстандын ичинде туруктуу бир дайыма өтүп турчу чемпионат барбы? Же болбосо ошол мелдештер деле оюнга катышабы биздин оюнчулар? Туруктуу чемпионат бизде кагаз жүзүндө бар. Анан өткөрү келгенде эле жана айтып атпаймынбы? Ушул күч структурасындагылар бири келе албай ошондой. Баягы Жалал-Абадтан бери суроо берип атпадыбы жигит? Жалал-Абадта чынында жакшы команда бар да. Алар да ойнобой калса керек да. Анан баягы машыктыруучулар, алар менен да ошо машыктуу баягы илгери Сталин айткан эмеспи? Бул баардык иштин баарысын кадрлар чечет деп. Ошол багытта кадрлар чечет деп. Анан ошону эске алып биз 2003-жылы бизде ошол машыктыруучуларды, педагогдорду даярдайлы деп бизде академияда специализация ачканбыз да. Анан 2005-жылда, 3-жылдан бери жалпы курста окугандардын баарысы ошентип. Азыр машыктыруучулар бар, Кудайга шүгүр. Анан жерлерде өздөрүнүн баягы анча-мынча түйшүктөрү бар, ошол маселе боюнча жакшы баягы гүлөнүшө албай жатат да. Гүлөнүшө албай жатат. Жана ошондой эле алдыда дерлик регби боюнча кандай пландар бар? 2018-жылда чоң турнирлерден бизди кайсылар күтүп турат? Биздин өлкөдө болобу, чет өлкөдө болобу? Чет өлкөдө мына мага чакыруу кагазы келди. Дубайда Азия континентинин, Азия федерациясынын отуруму болот 28-январда. Мына 20 күндөн кийин. 20 күнгө да жетпейт. Анан ошол жерде 18-жылкы календардын план деп коебуз, ошону бекитет. Ошого мен баратам. Баратамда быйыл аракет кылабыз. Мен биринчи барып туруп, мен бүгүн сүйлөшүп келдим. Баягы биздин спорт, дене тарбия жана спорт агенттигинин директору Аманкулов Канат Маратович менен мына ушул жолугушуунун астынан барып сүйлөп келдим. Барабыз ал жерде бул жака мелдеш алууга аракет кылам да, мен барып айтамын. Себеби бир жака чыгыш биздин азыр шартта кыйын. Айтпадымбы? Мынча кишини алып, мисалы Таиланд, Сингапур, же болбосо Японияга алып барыш кыйын. Ошого бизге дагы сурайын деп атам да. Буюрса, бул жерде быйыл Азия чемпионатын өткөнгө аракет кылабыз. Демек, алдыда дагы мамлекет тарабынан дагы колдоолорду күтүп жатасыздар. Ооба, колдоолор. Жана ошондой эле кийинки суроо, регбинин да түрлөрү бар экен. Регби 15, 7. Жана ошондой эле биздин спортчулар кайсыл багытында бара жатат? Кайсыл түрүндө ойношот?
Регбинин түрлөрү деп калдыңыз. Регбинин мындай түрлөрү бар. Регби 7, регби 10, регби 12, регби 15 деген. Анан буга чейин дүйнөлүк масштабта регби 15-те ойноп жүрүшчү да. Анан кийин мына өзүңүз да байкап айтып атасыз. Мен айтып атам, эл аралык мелдешке 28 киши алып барыш керек да. Бул өтө чыгымдуу нерсе да. Анан ошонун баарысын эске алып, Олимпиада программасына кирип атканда жеңилирээк болсун. Эл аралык беттештер, эл аралык алмашуулар деп регби 7-ни киргизишти Олимпиаданын программасына. Ошого биз азыр регби 7-ге өтүп атабыз. Алмашуудагылар менен ошондо жалпысынан канча спортчу болот? Ошондо 14-кө чейин баягы заявка деп коебуз го. Ошого 14 киши берилет. Бир топ демек аларды алып барууга жеңилдиктер. Ооба, өтө эки эсе жеңилдик. Эки эседен да көп жеңилдик болду. Мына азыр биз мына өткөндө өткөргөн эл аралык мелдешибизди регби 7 боюнча ошол схема боюнча өткөрдүк да. Жакшы, барысы да сүйүнүшүп атат. Илгертен беле ушундай болбойбу деп. Каражат азыраак кетет да, бул эми командалык тур. Ошончо 28 киши самолет учаткан билет алыш керек, жатар турар жерлерин, тамак ашын тейлеш өтө оор келет. Ошого ушундай регби 7 азыр бүткүл дүйнөдө ушул регби 7 белгилүү. Социалдык тармактардан дагы суроолор келүүдө. Балдарыбызды канча жаштан регбиге алып барсак болот, жана ошондой эле шарттар барбы деген шарттар тууралуу буга чейин дагы ошол Кондогуз Аскар Наралиев жооп берип өттү. Канча жаштан машыгып баштаса болот? Бул 8-9 жаштан. Кээ бирлери 6-7ден деле башташат, анын көп деле кажети жок. Бул регби өтө тулку бойдун жетишкендигин талап кылат. Көп сапаттар керек. Ошого мында күрөшкөндү да билиш керек, түтүшкөндү да билиш керек, чуркаганды билиш керек. Анан баягы координация көп талап коюлат да. Ошого 9-10 жаштан барса, бизде ушул азыркы мен атып кеткен мектептерде 9-10 жаштардын балдары. Анан шаарда болсо, биздин дене тарбия жана спорт академиясына келсин. Ал жерде машыктыруучулар бар, жаш балдардын ошол тайпалары бар. Биз көңүл буруп, анан керектүү шарты жакшы жерлерге орноштурабыз. Аны мен президент катары айтып атам. Жана регбинин мындан ары дагы бирдей деңгээлде ошол жүрө бербеш үчүн, мындан ары өнүгүшү үчүн чындыгында региондорго барып жайылтуу иштери аткарылып жатса керек. Өзүңүз дагы барып катышасызбы? Ал жакта ошол кызыгуу кандай? Мисалы үчүн мен жана Скөлдө айтпадымбы, 4 мектепте деп. Анын бири бул республикалык лицей бар. Кесипчилер лицейи 80 номер 85-жылы 85 номерлүү. Ошол жерде биз жыл сайын 2001-жылдан баштап жыл сайын сентябрь айында 250-200 студенттерди бир айга алып чыгабыз ушул жерде. Биз аудиторный фонд деп коет эмеспи? Ошону жеңилдетиш үчүн да 4 спорттун 4 түрүн алып чыгабыз. Жеңил атлетика, волейбол, регби, футбол, ушул 4 түрүн алып чыгабыз ошончо студент менен. Анан ошол жерде регбини күнү түнү окушат, үйрөнүшөт, усулдукта баягы даярдоо усулдары менен таанышат. Анан ошондон баягы экзамен беришет ошондой да. Бул анан ошентип ошол жердеги жергиликтүү балдарды да биз тарттык да. Тартып. Анан ошол жерде 15-жылы сентябрь айында мен Япониядан регби спортунун 1-номердеги оюн Хаяши-санды чакырдым да ошол жерден, Япониядан. Могу жайка аркылуу. Алар 3 кесиптештери менен келишти. Келип ошол жерде эл аралык семинар регбини жөнүндө өтүштү да. Өтүштү. Ошондойлор мен чакырып турам. Былтыр болсо дагы Япониядан бирөө келди, мен агентство, спорт агентствосуна алып барып тааныштырып, ошол кийинки жылдарга кандай бизге жардам берет. Ошентип жыл сайын эл аралык бул жерде ошондой семинарларды өткөрүп турабыз. Анан бир бул жерде айтып кетчү кызык нерсе да. Ошол Хаяши-сан лекция окуп атат да. Студенттер толтура, мугалимдер бар, студенттер бар. Анын бир лекцияны 1,5 саатта окуп бүткөнчө 5 жолу ыйлады. Көздөн жашып.
чыгып демеле мындай өкүр ыйлап атпайбы? Анан биздин мен айтат, агай, эмне үчүн бул ыйлап атат? Сурабайсызбы деп. Макул дедим. Мен айттым, мен билем эмне үчүн ыйлап атканды. Анан кийин эл уксун деп мен суроо бердим. Кайырсаң, айтсаңыз, эмне үчүн сиз көз жашыңызды чыгарып атасыз? Анан ал айтат, мен канча 14 жыл Япониянын курама командасынын капитаны болгом. Анан биз дейт, оюнга чыгарынасында баягы чечилип кийинчү жерде биз ушунчалык өзүбүздүн духубузду берип жеңебиз деп ушунчалык патриоттук баягы мекенчилдик жанагыбыз козголот дейт да. Анан ошондо ыйлап туруп анан теги полеге дейт ыйлап чыгып ошондой настрой дейт да. А силер дейт жеңилгенден кийин ыйлайсыңар дейт. Анан эмне көрдү? Көрбөйсүң анда берилгенде мына мекенчилдиги. Мына ушул бир топ эле регби оюндарында көрүп жүрөбүз. Беттеш башталар алдында командалар аябай өздөрүнүн бир атайын кыймылдарын, бийлерин десек да болобу, мына ушул кыйкырыктарын даярдап командага өзүнчө бир мотивация берип турат да, ошол стимул берипчи. Кыргыз командаларында ушундай атайын даярдалган алдын ала балким ырларбы же болбосо бийлерби ушундай кыймылдары барбы? Азырынча жок. Азырынча жок. Мисалы үчүн Казакстандын регби жаатында бар ошондойлор, өздөрүнчө баягы. Биздикилер андайларга Бийлебей, ырдабай. Жок, мындай жөн эле чыгат. Баягы башка командалык түрлөрдө бизден сизге салам дегендей эле ошондой. А тигилер болсо ар бир ошо мисалы үчүн Индонезиянын да Гонконг ошол жактын командалары чыкса, сиз айткандай өзүнчө эле бир спектакль да. Өзүнчө ушунчалык синхронно жасашат, ушунчалык ырдашып, анан ар кандай мындай жесттерди баягы каршылаш командасын коркуткандай ошондой маанайда чыгышат да. Ал туура, ал жакшы нерсе. Жана буга чейин өзүңүз да айтып калдыңыз эле, ыр түрүндө дээрлик регбиге арнаган ошол саптарыңыз бар экен. Азыр ошол ырыңызды окуп бере аласызбы? Ошол күчтүү регби ырымды мындай да, бул ошол регби түрүндө ырым азыр 5 декабрь 14-жылы мен Дубайга кезектеги бир сапарга чыгып калдым ошо регби боюнча. Анан ал жерге барып баягы жокчулукта мен бул ырымды жазганда ушунчалык жүрөгүмө ушул биздин жокчулугубуз тийип эмне кылсам, мындан же федерацияны жаап эле койсомбу? Кыйналдым чындыгындачы. Өз акчама кредит алып, башка өлкөлөргө чыгабыз, бир жылда 2-3 жолдон чыгыш керек. Жардам берген эч ким жок. Анан ошондо бир кейип туруп бир жазганда кабыламын үтүргө деп да. Эми азыр билбейм кандай түшүнүшөт көрүүчүлөр. Демек, мына ошол ошону окуп берейин. Бул кабыламын үтүр деген чек коеюн деген да бул ишке. Анан жок деп ойлойм. Мен ушунча баштап, ушунча келгенден кийин, ушунча жылдан кийин чек койсом болбойт. Туура эмес. Кийин туура эмес түшүнүп калышы мүмкүн деп. Анан үтүр коем. Анан ошол кабыламын үтүргө деп ошентип анан. Окуп берейин ошондон. Окуп бериңиз. Кыйналдым тилемчилеп Дубанадай, акчаң жок деп четке тепти мени Дубай. Эмнеге мынчалык мен кор болдум, айтсаңчы пайда барбы мындан досум? Түшкөн соң самолеттон такси келди. Тоскон өкүл олтургузду ага мени. Акча бер деп кыргыз жигит колун сунду. Алам деди, берсеңиз да кыргыз пулду. Көрсө ошол Мейменкананын обслуживаниесин ошол биздин кыргыз жигит иштептир. Мен аны ойлогон эмесмин. Анан уят болдум, дархам эмес, сомум да жок. Же болсочу алыс жолдо курсагым ток. Эмне мынча өзүмдү кыйнап кордодум, регби деп өз жашоомду тордодум. 15 жыл бактым регби деген баламды, тилемчилеп тентип жүрүп ааламды. Эч жардам жок өгөй бала чоңдорго, кол кабышып бул жагдайды оңдорго. Же бүлөндү карай албай кыйналдым, айла таппай таштасам деп кыйбадым. Жакшылыкка жоруп мунун баарысын, жегин дедим, сабырдуулук дарысын.
Аман есен, аман келсем жашауымды мен өзгөртүп, жаңы дарак тикким келди көгөртүп, жашылыкка жоруп баарын ойго батам, жарык жашоо үмүт кылып жаратам. Кыдырып дүйнө жүрөмүн, көп нерсеге күбөмүн. Үтүр болот жарык турмуш уландысы, ар бир инсан каалайт дайым кубангысы, көтөрүлүп турмуштагы ийгиликтен, сактаналы жакырчылык сасык биттен, шылтоосу жок үрүп жаткан жаман иттен. Үбүт менен тиккен дарак көгөрбөйт, суу куйбасаң бүчүрлөбөйт, ал өнбөйт. Кайдан алып суу куйсан дейм бүчүргө, чекит койбой кабыламын үтүргө. Чоң рахмат, чындыгында аябай мааниси терең. Ушул спортко арналган өзгөчө адистин экен. Аябай баа бердик. Регбини өзүңүздүн балаңызга салыштырат турбайсызбы? Ооба, ошондой болду. Төрөлдү, жаралды, эми мен чоңойтуп атам. Эми кичине торолсун деп атам. Торолуп, адам чоңойгон сайын алда ойлоно баштайт да. Регбинин, кыргыз регбисинин келечеги эми кандай болот? Мындан ары канчалык ушул иштер жасалат? Мен ойлойм, келечеги бар. Себеби азыр биз ушул регби тармагында керектүү санда машыктыруучуларды, дене тарбия мугалимдерин даярдадык. Дагы бир аз убакыт керек. Эми мына өлкөбүз оңолуп атабыз, оңолуу жолунан өттүк. Ушул ар кимибиз тазаланалы деп, могу жемкорлук, ошол азыр мына эки президентибиз ошол менен күрөшүп атпайбы, туурабы? Бул спортко эң биринчи дегенибиз ошол. Ошого могу ыр жыйнагында тазалануу. Бул жерде башында эки спортчулардын, Кыргыз Республикасынын спортчуларынын гимни, анан Кыргыз мамлекеттик дене тарбия академиясынын гимни. Ушул конкурстан өтүп чыгып атпайбы? Ушунун баарысы баягы жүрөктөгү каалоолордон, жүрөктөгү сезимдерден, эртеңки күнгө койгон максаттардан жаралып атат да. Ошого мен ойлойм, эртеңкиси бар. Эми ага аракет кылабыз, эми заманыбыз эми кичине кол кабыш кылчу. Мына азыр өкмөттөр менен сүйлөшүп келдим. Жардам беребиз дешип атат. Кудайым буйруса жолубуз ачылат. Демек, биздин телекөрүүчүлөргө мына ушул регби оюнуна кызыгып, мына ушул маалыматтарды Аскар Наралиев агайыбыздан алсаңыздар болот деген сөздөрдү айтсак болот. Болот. Демек, ушул регби оюнунун келечеги кең. Бүгүн чалуулар аз болсо дагы дээрлик бардык суроолорго жооп бере алдык деген ойдомун. Андан тышкары сизге мына ушул эркин микрофон берем. Эркин микрофонду рахмат. Мен күткөм ушул мүмкүнчүлүк берүүңүздү. Биринчиден жана суроо берип атканда каяка барып регби менен машыкса болот андаймында. Биздин академияда регби, спорттун регби түрү боюнча кесип бар. Ошого келиңиздер, тапшырыңыздар. Бул жайкы кабыл алуу убактысында бир. Анан жерлерде азыр ушул жаш балдар мектептери, ошол клубтары, ошолор азыр акырын-акырындан күч алышып атат. Ошолорго кайрылыңыздар. Өтө эле бир чечилбеген суроо болсо бизге, мен Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясында иштейм. Регбинин федерациянын офиси да ошол жерде, конторасы. Кайрылыңыздар, колдон келишинче суроону чечебиз. Мен айтып коеюн, мындай чечебиз деп эле аракет кылабыз. Чоң рахмат агай. Бүгүн келип кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Мындан ары дагы кызматташууну сунуш кылабыз. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү 1 саатка жакын эфирибиз дагы жыйынтыгына келип жетти. Бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу, регби федерациясынын президенти Аскар Наралиев болду. Бардык кызыктуу суроолорго жоопторду ала алдык. Кызматыңыздарда мен Зайрат Эсенбай болдум. Арена телеберүүсү менен бирге болуңуздар. КТРК Спорт мындан ары спорт майрамдарды силерге тартуулоону улантат.